Токтогул районунун тургуну Айдарбек Айбеков 2003-жылы туулган. Ал 7 бир туугандын 5-чиси болчу. 2021-жылы өз каалоосу менен аскерге кеткен. Маркумдун жоокердик мөөнөтү аяктап үйүнө кайтар заматта тажик тараптын кол салуусунан улам Баткен жергесинде каза тапкан. Мекенжил уулун күтүп жаткан ата-эне үчүн орду толгус жоготулду. Телефондон сүйлөшүп жүрчүк жакшы. Анан Аксайга которулдум апа деди майдын 14-түндө. Анан ошо жерде служба кылып жүрдү, жакшы эле жүрдүм апа, жакшы барды, ойдогудай эч ойлонбоңуз деп, мындай эмбеткен жактарын эч билгизген жок. Өз сабырдуу бала болчу. Башы оор, мектепте деле мындай жоопкерчиликтүү, үйдө кичинекейинен эле өзү ошондой бала болчу да. Эл үчүн туулуп, намыс үчүн жан берген Айдарбектин ысымы өзү туулуу өскөн Кызыл Өзгөрүш айылында жайгашкан. 30 жылдык тарыхы бар. Номер 6 мектепке чейинки билим берүү уюмуна айгарылды. Эскерүү иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, маркум Айдарбектин ата-энеси, жакындары жана мектеп бала-бакчанын эмгек жамааттары катышты. Айылдагы Шумкар балдар бакчасына Айбеков Айдарбектин наамы коюлсун деген биздин ошо коллективибиз көтөрүп берди. Биринчиден колдоо беришти. Андан кийин ошо биз ошол айылдык кеңештин депутаттарына, төрагасына айыл өкмөткө сунуш кылдык. Алар дагы колдоо беришти. Ошол буйрук менен мынакей биз бүгүн Айбеков Айдарбек атындагы бала бакчанын ачылышын кылып отурабыз. Эми биз Айдарбекти эч качан унутпайбыз. Алтын тамгалар менен жазылды деген жакшы сөздөр айтылып атат. Ошол боюнча биз буруштарды уюштурдук. Мындан нары дагы сабактарды өтөбүз буйруса. Куралдуу кагылышууда баатырларча курман болгон Айдарбектин эрдиги тарых барактарында жазылып, муундан муунга өрнөгү үлгү болуп кала бермекчи. Ал эми жергиликтүү бийлик тарабынан бул өңдүү эскерүү иш-чаралар уюштурулуп, жаңы конуштарга ысымын ыйгаруу жөрөлгөсү улантылмакчы. Бул иш-чара бүгүн эле токтоп калбайт. Мындан ары дагы ушул айыл өкмөт тарабынан тиешелүү дагы көп иш-чаралар болот. Андан сырткары жаңы түшкөн, жаңы ачыла турган ушу айылдарга, көчөлөргө дагы ысмы берилет. Ошон менен бирикте эле билим берүү мекемелеринде дагы ушул ата мекен коргогон патриот катары Айбек уулу Айдарбектин ысмы дайыма түбөлүк сакталат дейм. Айдарбек берген антына бекем туруп, мекенге жанын, жаштыгын арнады. Ал болгону 19 жашта болчу. Кайран жаштык, кайран өмүр. Эми анын экинчи өмүрү эл оозунда айтылып, даңталып улана бермекчи. Диана Раимжанова, Бектур Иманалиев, Токтогул району.